этикалык стандарттарды 19 октябрь бүткүл дүйнөлүк биоэтика күнүнө карата Ош Мунун медицина факультетинде келечек муунду коргоо аталышындагы симпозиум уюштурулду. Иш-чарада 19-20-21 кылымдын чакырыктары кесипке багытталган илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, биоэтика боюнча адистерди даярдоо тууралуу лекциялар окулду. Бизге жумушка киргенде 0,5 ставка менен алабыз. Алар эгерде дагы өркүндөтөм десе, аспирантурага тапшырса же кандидатский жактайм десе дагы биз мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Ошол иш убактысынан эмгек эргүүсү сакталуу менен бир жумалык, бир айлык окууларга барса дагы биз колдоп турабыз азыр. Ординаторлорду аябай жакшы колдойбуз. Биздин тармакта бир эле мына кафе, косметологиялык центрлерди текшербестен, базарларды текшербестен, андан сырткары да аябай көп иштерди алып барабыз. Оорулардын алдын алуу үчүн больницалардын тазалыктарын карап чыгабыз. Жыйындын жүрүшүндө медико-профилактикалык иш адистиги, дарыгерлик кесип, окуучуларга кесиптик багыт берүү боюнча баяндамалар айтылды. Иш-чаранын алкагында Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, эл аралык коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын юнит группасы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан келечек муунду коргоо аталышындагы сынак жарыяланган. Жыйынтыгында сынакка катышкан окуучу мугалимдерге дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле симпозиумду уюштурууга активдүү катышкан окутуучуларга Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Биоэтика илими жаңы технологияларды колдонуунун чектерин аныктоочу илим. Бул илим жаш илим болгону 50 жыл гана болду түзүлгөнүнө. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул илим негизинен батыш жана өнүккөн өлкөлөрдө болуп кетет. Кыргызстанда дагы бул илимдин колдогондор медициналык окуу жайлары иш аракет жүргүзүп келебиз жана негизги максатыбыз улуттук биоэтиканы негиздөө. Жыйынга окуу жайдын медицина факультетинин жалпы жамааты, Түштүк региондогу саламаттыкты сактоо жана санитардык эпидемиология көзөмөлдөө борбору, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кызматкерлери, жергиликтүү өкүлдөр, шаардык мектептердин мугалимдери, окуучулары жана окуу жайдын студенттери катышты.